Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргызстаныбызда саясат казаны кайрадан кайнап, кайра эле баягы интрига, баягы эле бийлик талашмай, баягы эле упай топтомой, баягы эле туш тараптан чыгып алып билип-билбей эле, түшүнүп-түшүнбөй эле акыл үйрөтмөй, ушак таратмай, жала жапмай, элдин көңүлүн терс жака буруп, эптеп, өз максатына жетмей оюндары башталды. Жазда бир, күздө бир козгой турган бийлик талашмай оорусу бул сезондо да күтүлгөндөй эле козуп баштады. Бул ирет алардын асмандан издеген жерден табылып, кыргыз-тажик чек арасы темасы даяр шылтоо болуп берди. Мындай шансты колдон чыгарбай, албетте, кол алдындагы зомбилерин күч-күчтөп коюп, интернетте, парламентте болушунча драмалык көрүнүштөрдү жасоого жандал бастап жүрүшкөн чагы. Баягы эле Камчыбек Ташиев жаман, баягы эле Садыр Жапаров жаман. Өздөрү болсо сүттөн ак, таптаза жана бул аламдагы эң эле баа жеткис генийлердин генийси, акылдуулардын эң акылдуусу, көрөгөчтөрдүн эң көрөгөчү жана патриоттордун эң патриоттору. Булар жок болсо кыргыз эли кантип жашамак экен деген ойлор да келип кетет кээде карап туруп. Кыргыздын багына дагы жакшы Кудайым ушул универсал эксперттерди, бар жокту кыйратып сала турган периште сымал кыйындарыбызды жаратып койгон экен деп каласын киши. Бул ирет эптеп бир амалдап ушул сезондо элди көчөгө чыгарып, чаң тополон салдырып, бийликти кулатып, өзүбүз бийликке келип алсак экен деп күнү-түнү тиленип жаткандар эми жаңы жүздөрдү, жаңы геройлорду, жаңы каармандарды, мындайча айтканда жаңы аткаруучу актерлорду алып чыгышты. Калган команда баягы эле курам экени көрүнүп турат. Болгону элдин алдына башка жүздөрдү коюп туруп, жаңы кинолорду, сахналаштырылган спектакльдерди коюуну чечишти. Анысы ошол. Бүгүн КГБшник деп койсо, өзүнөн кетип асманга чыгып алып, кайра жерге түшө албай жаткан депутат болуп чыкты. Камчыбек Ташиев парламентке келип, ар бир суроого болушунча ачык жооп берип, чек ара кандай чечилгенин айтып берип, 1 метр жер дагы тажик тарапка берилбегенин, берилген болсо ордуна андан көбүрөөк жана болушунча стратегиялык жактан салыштырмалуу маанилүүрөөк жерлер алынганын айтып жатса дагы, Варуфка дарбаза ачылды, Лейлек анкалак болуп калды деген сыяктуу негизсиз, бирок элди тынчсыздандыра турган, башты айланта турган сөздөрдү сүйлөп, Баткен үчүн күйүп жанган жалгыз ушул болуп жаткандай, калгандар жөндөн жөн эле туш келди тажик тарапка бар жокту берип салып жаткандай көрүнүштү пайда кылууга аракет кылганына бүтүндөй эл журт күбө болду. Көрсөтмөчү слайд барбы? Достук каякта, ворота каякта, Варух каякта бир көрсөтүп коеюн эми, депутаттарга билбегендер бар. Так, мына. Достук каякта, азыр Варух каякта меселер көрсөтүп коеюн. Достук эч качан эмеге ворота болгон эмес Варухка. Достук мынерде. Варух мынерде. Достуктан Варухка барыш үчүн 21,5 километр экен. Так, прямой кылганда. Эгерде биз достуктан Варухка ворота дей турган болсок, анда биз достуктан мүмкүнчүлүк беришибиз керек эле дагы мына Кызыл Бел менен Баткен менен мына Ворухка жол беришибиз керек эле. Туурабы? Эгерде сиздин айтымыңыз боюнча мен түшүнгөнүм ушу да. А сиз кандай смыслда айттыңыз? Достук воротага, Варухтун воротасы дегенге мен түшүнбөй атам. Бирок сиз айтып атасыз, алардын жолу биз тарап менен достук аркылуу өтчү эле, ошон үчүн биз бул жерди тосуп койсок болот эле деп. Урматтуу Султанбай Абдырашитович, булар давным-давно биздин достук аркылуу өтпөй калган. Булар бияктан өздөрү жол салып алган, мына. Булардын өзүнүн жолу бар. Бул жолду булар объездной кылып, мынерден көпүрө кылып туруп, бияка жол салып алышкан. Булар достук аркылуу азыр давно өтпөй калышкан. Сиз мурдагыдай эле ойлоп атасыз. Кече күнү мен балдарды жөнөттүм. Сиз ушуну айтканда мен айттым да, бу кандай ушинтип айтасыз деп, анан кийин справкалар чогулта баштадым да, Султанбай Абдырашитович. Так, себеби жок, могул жерде экен. Себеби сиз Баткенге болгону канча жолу барганыңыздан бери мен чыгарып койдум. Так, достукка качан барганыңыздан бери чыгарып койдум. Мына. Сиз Баткенге болгону, мына менде так справка, бул тактасаңар болот. Себеби бул мен жүрөгүмө тийди, сиз айткандай. Ошондон бери мен бир сөз айта элекмин. Бир дагы интервью берген жокмун, бирөөгө сөз дагы айтпадым. Бүгүн айтайын деп атам мен, бүгүн жарылайын деп атам. Уруксат берсеңиз. Орысчасы окуй берейинби? Султанбай Айжигитов в период с ноября 2021 года по март 2025 года на территории Баткенской области посещал всего 9 раз. За это почти 5 лет. Всего 9 раз. Он после трагедии 2022 года
после 16.09.22 года ни разу не посещал Баткенскую область. 22 жылы 16 сентябрь білесіңдер, қандай трагедия болды. Ни разу не посещал. Даже Қырғызстандағы қанчалаған ар түрді біздің аймақтарымыздан, бұяғы Нарын, бұяғы Көл, бұяғы Талас, Чүй айтпайлы қойойын. Бүт жерден Бишкегімізді айтпайлы қойойын. Түштіктегі облыстарды айтпайлы қойойын. Бардық ел Баткенге барып ошондан кейін жардамын беріп, чурқашып, ошо елді қолдап, моральный жағынан, материальный жағынан, финансылық жағынан солдаттарға жардам берішіп, қолынан келгенін жардам берішті. Турабы? Ал күндерде естен шығарып ағыла туғанда. Бұл күндерде Султанбай Абдрашитович бір де жолы барып қойған емес Баткенге. Мына, пожалуйста, справка тұрады. Бардым десе айтсын. Bir дағы адамға жардам беріп қойған емес. Bir дағы солдатты, бір дағы ошол жердегі жаранды моральдық қолдау қылған емес. Султанбай Абдрашитович, ушуну есіңізде шығарбаңыз. Жөн сүйлөгөн туура емес болот. Кызыгы КГБда болгону 6 жыл иштеп, шекистиктиде кыйратып майын чыгарып иштей албаганынан кызматтан куулганы айтылып жаткан киши дагы. Бүгүн интернетте Баткеним менин жаным, Кыргызстаным менин көзүмдүн кареги, ичим ашып чыдай албай атам, лейлек анклав болуп калды, 4 көчө үчүн канча кыргыз өлдү эле, кокуй деп аткандардын бирөөсү дагы лейлекти анклав кылып кое жаздаган, дерлик анклав кылып койгон Адахан Мадумаров тууралуу бир ооз дагы сөз айтып, мына мен патриотмун, мына мен адилеттүүлүктү сүйлөйм, мына мен чындыкты чыркырата айтамын деп көкүрөк кагып жаткандардын бири дагы Мадумаров чыккынчылык кылган үчүн токтоосуз жооп берсин деп айтууга жараган жок. Сүйлөсө тим эле адилеттүүлүк, ыйман, ынсап, мыйзам, укук, акырет, кыргыз жерим, Баткеним деп оозун толтуруп сүйлөп, ыйлаган смайликтерди коюп пост жазып, драма кылып кишинин жүрөгүн тим эле эзип салчудай болуп жаткандардын бири дагы Мадумаров неге мындай кылган, неге ал жооп бербейт деп жок дегенде оозунун учунда болсо дагы айтууга жарабады. Бул накта эки жүздүүлүк болгондо анан эмне? Анысы болсо кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп коюп, унчукпай көшөгөнүн артына өтүп алып, пысмыйып, зомбилерин ишке салып коюп, элди ызычуу кылдырып коюп, өзү эч нерсени билмемиш болуп отурат. Өткөндө эле өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн керек болгондо Мадумаров мына жерлерди Казакстанга берип салган, 4 көчөнү тажиктерге берип салган деп айгай салып чыккан, өзүн трактор деп атап алгандары дагы, башкасы дагы жок. Болбосо тетирисинче ошол лейлекти анклав кылып койгон. Учурунда бийликте отурганда шыпылдап барып кыргыздын жерин кайра эле тажиктен арендага 49 жылга алууга макул болуп кол коюп, мына мен кыйраттым деп келген ошол киши эмес беле. Бүгүн ошол Мадумаров жоготкон жерди тетирисинче Жапаров менен Ташиев кайтарып, лейлекти анклав болбой турган кылып, Мадумаров тажиктерге берип салган жерди кайрадан карап чыгууга мажбурлап, аянтын болушунча кыскартып, сеники дагы эмес, меники дагы эмес, нейтралдуу жер болсун деп талашып тартышып, болушунча кыргызга пайдалуу кылып бүтүрбөдүбү. Кызыгы неге ушул азыр күйүмдүү болгон күйдүргүлөрдүн бири дагы Мадумаровго сөз тийгизбей жатат. Же булардын максаты жөн эле чек араны шылтоо кылып бийликти каралообу. Анан кантип ушуларды адилеттүү, чыныгы жерге күйүп жаткандар дейсин. Бул факт. Булар үчүн кыргыз-тажик чек арасы жөн эле элди ызычуу кылганга, Ташиев менен Жапаровду жамандап, эптеп нааразычылык чыгарып, акыр аягында бийликти алуу гана экенин. Анан мунун артында албетте өткөндө Кемпирабадты шылтоо кылып чыгып, курултай өткөрүмүш болуп, мен Кемпирабад үчүн өлүп берем. Анан менин күлүмдү Кемпирабадка чачып койгула деп мурас айткандар турбаганда, анан ким турушу мүмкүн? Киши айтып атпайбы, Адахан Кимсанбаевич айтат, мен дейт, президенттин тапшырмасы менен баргам дейт. Алмалда президент Бакиев болчу. Барып ошо протоколго кол койгом дейт. Биринчиден, ал юридикалык жагынан дагы эч кандай протоколго кол коюуга акысы жок. Ал өзүнүн коллегасы менен ошо Совет Безопасности Тажикстан менен кандайдыр меморандумга кол койсо болот, келишимдерге кол койсо болот, кызматташтыкка кол койсо болот. Бирок чек ара жөнүндө эч нерсеге кол коюуга анын конституциялык, мыйзамдык укугу болгон эмес. Жана койбош керек эле. Бул биринчи ката. Экинчи эми стратегиялык катасы эмне болгон? Булар ушул 275 метр жерди бул Тажикстандын жери, биз арендага алабыз 49 жылга деп ошого макулдашып протокол жазып протокол кол коюшкан. Биз айтып атабыз, бул эң чоң ката болгон деп. Себеби туугандар, чек ара тилкесине жакын жайгашкан аймактарды чек ара тилкелери бүтмөйүнчө эч качан бул силердики деп биз танбашыбыз керек. Эч качан ошо чек ара тилкелери бүтүп,
мыйзамдуу ишке киргичекти, бул жер сеники, ооба, туура сеники, мен аренда калайын деген, бул деген ошо сенин жериң деп признавать эткендик болот. Булар ошентип признавать этип коюшат. Да, 4 көчө силердики, биз 49 жыл аренда калайлы деп. Мына азыр 20 жыл өтүп кетти. Дагы 29 жылдан кийин алар бизди алайдан кууп чыгат дагы айтат болчу. Бул жер биздики, мына сен кол койгон протоколуң бар. 49 жылың бүттү арендаң депчи. Демек. А булар ошого карабастан кол коюшканда ошол эле мезгилде. Эмне кылыш керек булар? Мен азыр мына терең изилдегенден кийин билдим. Булар ошол эле мезгилде макул, даже муну силердики 49 жылга биз арендага алдык деп кол койгон учурда эле булар параллельный зеркальный жасаш керек эле. Бул баягы Ходжалоо Воруктун ортосундагы жолду биз арендага алайлы анда. Анда биз силерге арендага берейли деп ошону зеркальный жасаш керек эле. Жок, булар тигилерден арендага алгандагын өзүбүздүн арендага бербей койгон. Өзүбүздүн территорияны спорный кылып таштап коюшкан. А булар болсо, мына биз азыр границаны тактап бүткүчөктү, булар мунуу жолду признавать этишкен жок. Мунуу жерди Аксай айылын признавать этишкен жок. До сих пор айтып жүрүштү булар. Бул жер деген спорный территория. Бул жерде эч кандай чегара жок, болгон эмес. Биз эч кандай документтер кол койгон эмеспиз. Аксайыңарды силер жакында эле алып келип алгансыңар. Көчүрүп кеткиле. Бул жер спорный территория. Бул жерди керек болсо ортосуна бөлөбүз, керек болсо бул жер биздики деп ушундай кылып атышты. Ушундай спорго жолду булар өздөрү берип койду, мурдагы жетекчилерчи. Көрдүңөрбү? Мына ошол маалда убактылуу чечүүнүн көздөп отурушуп, келечекке мына бизге 20 жылдан кийинки бизге оор турмуштап келип коюшту. Ошонун негизинде канчалаган балдарыбыз өлдү. Ошол мурдагы жетекчилердин кол койгон протоколунун туура эмес протоколунун кол койгон негизинде, стратегиялык катаганы кетирген негизинде бизде 55 аскер кызматкери каза болду. 121 аскер кызматкери жарадар болду. 63 жаран каза болду. Так, алар айтып атат, өткөн Адаган Кимсанбаевич айтып атат, бул протокол жөн эле протокол да, муну менен жөн эле туалетке барып койсоңор болот, баяк кылып койсоңор болот деп. Туалетке бардырбайт экен да аны менен. Сенин колуң турат да жерде. Секретарь Совета Безопасности деп туруп колуң турат да жерде сенин. Кантип туалетке бардыртат? Ошону ар бир жолугушууда мен бетиме такай берип, монтип мен ушу менен чабышып келдим да. Ошон үчүн 275 метр жерди мен нейтральный кыла албай, ошон үчүн мен булар менен чабышып тытышып келдим да. Мына конца концов, бирок биз аны признавать эткен жокпуз. Анда алар айтып атышты, андай болсо, силер ошону мамлекет аралык протоколго кол кое берсеңер, көрүнгөн адам келип, силер алар жоопко тартпайсыңарбы деди. Мына ошондуктан биз, урматтуу туугандар, требовать этип отурушту. Ошондуктан биз ушунун баардык делону изучать этип отуруп, ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо азыр дагы алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Мына чыккынчылыктын эмеси каерде жаткан өзөгү. Түшүнүп алыңыздар ушуну. Чыккынчылыктын өзөгү ошол 275 метр жерди тажиктердики деп признавать этип, 4 көчөнү берип койгондугуна жаткан. Ошол эле мезгилде биздин Аксайга кеткен жолду, Варухка кеткен жолду алар тажиктерге биздики деп признавать этире алган эмес. Мына чыккынчылык. 4 көчө булар 275ти карасаңар туугандар, ошол маалда протоколго кол койгону дагы билбейм, мас болуп алып кол коюшканбы, жөн эле кол коюп коюшканбы, мен түшүнбөйм да просто. Мына 275 метр деп могул жерден алышкандагы мына көпүрө бар го биздин. Мына көк таштын көпүрөсү. Мына биздин көпүрө бар, ушу көпүрөнү кошуп туруп кол коюп беришкен, Мына 275 метр мунерге чейин келмек. Мына мунерге чейин келип, мунерден кошуп көпүрөнү кошуп туруп, буларга полный доступ кылып, мунияка Саманьон Дох майылдарына доступту беришкен дагы, кол коюп беришкен. Көпүрө дагы буларга өтүп кеткен. То есть көпүрөнү биз курган көпүрөнү дагы биз булардан арендага кайра алат экенбиз да. 49 жылгачы. Вот в чем вопрос. Эми биз эмне кылдык? Ушул 275 метрди биз кыскартып көпүрөнү өзүбүзгө калтырдык. Мына көпүрө бизде калды эмичи. Эми 253 метр болуп калды мына бул. 275 эмес, 253. Биз ушунусуна чейин көңүл бурдук. Себеби кантип биз көпүрөнү беребиз? Бул көпүрө деген стратегик көпүрө да биздикичи. Мына булар моңолдуп туруп 275ке чейин келген эле бу жерге чейин.
Biz bunu kıskarttık dagı 253'e düşürüp durup köprü biz tarafta kaldı. Köprünün ortasından böyle öyle, köprünün çekesinden böyle öyle deyip приблизительно bir 3-4 ay bir köprü için жүрдük biz 3-4 ay. Ушуну консеквенция biz akırında barıp durup ondan keyin mına uşun degizinden çavuş boldu. Dagı bir jol aytayın. Эми köprü bizde kaldı. 253 metre olup kaldı. 275 emes. Esingizde tutup alıp kala. Bundan ara 253 dep aytkılar. Uşu menен bul jerdagi нейтральный olup kaldı. Bul jerde эми bulardыкı da emes, bizdiki de emes, ortodogу жер bul жер. Bul жер эми мурда bulardыкы da признавать этип бергенбиz да. Эми признавать этпестен кайрадан нейтральныйга алып келдик. Азыр айтып атышпайбы? Кече күнү өмөдөн бир айтат жанагы интернеттен. Бул дейт чечимди кабыл алгандан кийин дейлик анклавда калып кетти дейт. Акылыңар барбы? Туугандар, кантип калып кетет? Эгерде биз наоборот, мына бир жол, төрт көчөнү biz жасадыкпы? Нейтральный кылып жасадык. Мунабул көчөнү жасадыкпы? Миңөр Самаркандыкты жасадык. Мунабул Раватты жолун биздин жол кылып Кыргызстандын истинный өзүнүн жолу кылып туруп границаны мыйерден токтоттукпу? Токтоттук. Демек, Лейлек району бүгүнкү күндө питается с трех сторон. Миңөрүк Самаркандык питается, төрт көчө питается и Рават жолу менен өзүбүздүн жол менен питается. Никаких анклавов, наоборот, биз Лейлекти полный анклавдан чыгардык. А мурда болсо эмне болчу? Мурда болсо мунабул жол жок эле. Мунабул жол вообще жок эле. Мунабул жол болсо тажиктердики болчу. Мунабул жолду болсо алар признавать этпей, бу жерде чабышып турчу элек. Albatta, chegara taqtalib, chechilib, al жерде тынчтык болуп, адам каны төгүлбөй турган болуп чечилгени Кыргыз элине карата ниети түз ар бир адамга макул келди. Алмашылган жерлерге ичибиз ачышып, кыжаалат болгонубуз дагы чындык. Бирок ушул жол менен чечпегенде анан кантип чечиш керек болот эле. Кудай сактасын, согушуп кырылышсак, КГБшник барып атышат беле же баласын жөнөтөт беле. Мадумаров барып атышат беле же балдарын жөнөтөт беле. Же аэропортко самолет конду, азыр кайра учуп кетет, мына Бакиев келди, мына паланча миллионер келип кетти деп, жиндигети нерселерди жазып, өзүн сүйүнтүп, алаксытып, аялы абакта отурганына өчөшүп, болгон айла амалы менен бийликти каралап, ушак жалган жалаалар менен алектенип, флай радарга диспетчердей болуп отургандар келип согушат беле. Же интернетте эксперт болуп, мынчы керек, анчы керек деп акылдуусунуп отургандар келип согушат беле. Жок албетте. Чегарада бир нерсе болсо, алардын баласы эмес, ити дагы өлбөйт. Баягы эле карапайым адамдардын балдары, кыздары, жапжаш жоокерлер, аскерлер өлөт. Кудай анын жүзүн ары кылсын. Булар өткөнкүдөй болуп, баткендиктерге жардам берейин десем, өзүмдө үйдө бир кап ун жок, 1 килограмм кум шекер жок, зорго отурам деп туруп берет да. Андай десең, согуш менен элди коркутпагыла дегендер да бар экен. Чегараны тынчтык жол менен чечпесең, анда согуш жол менен чечесиң да. Же эмне карап, Facebook'ta пост жазып же интервью берип отура берсең эле өзү чечилип калабы. Сөзсүз алдыда дагы далай кан төгүлөр болушу мүмкүн эле экенин кантип түшүнүүгө болбосун. Өткөндө эле согуш болгонун эч ким унутуп калбаган чыгар. Интернет желесинде айгай салууга аракет кылып жаткандардын көпчүлүгү, дээрлик 70-80% атайын пландын негизинде максаттуу түрдө бийликти каралоо жана элге жек көрсөтүү, нааразычылыкты жасалма түрдө пайда кылып жана аны күчөтүп, аягында туруксуздук жаратып, элди массалык түрдө көчөгө алып чыгууну көздөп жатканын бир аз акыл эстүү адамдын баары эле байкап турса керек. Булардын артында кимдер турушу мүмкүн. Байкасаңыз, саясий талаада үнү чыкпай, жок болуп кеткенсип, эч нерсеге аралашпай жаткансып, өзү менен өзү жүргөндөй болуп пысмыйып отургандар бар. Алар ойлошот окшойт, биз кимди каржылап, кимдер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биригип интернетте кимдерди эмне деп жаздырып, акырын элди козутканга аракет кылып жатканыбызды эч ким билбейт деп. Арасында Райым Миллионду кезинде ата деп, Кыдыршаевич менен Нуркожоевичти досум деп, ишенген тоосу болгон Көлбаев жок кылынганда сыртка качып кеткендери, башына чач өстүрүп, имиджин өзгөртүп, эми келсем башкача келемин деп жулкунуп аткандары, Европага дарыланып келе калайын деп барып алып, бир бутун социнтеринге, экинчи бутун Москвадагы бирөөлөргө таянып талтайып алып, Кыргызстандагы оюнчуларын өлбөс кашейдей кылып, 70-80 күндөп ачарчылык карматымыш кылып, колуна таяк таянтып сотко бардырып аткандары,
Meyesi leylekti жоқ жерден анклав кылдырып койгонго араң жеткен чыккынчылары болду эми жөн отурам, саясатка дагы, бажыга дагы аралашпайм деп касам ичип абактан чыгып алып, билбей калат деп көшөгө артынан ойноп жаткандары. Анан албетте буга чейин алкымы тойгончо элдин ырыскысын уурдап жеп, анан УКМКга кирип кусуп чыккандары. Дей койчу, ушунун баары бүгүн бийликке душман болбогондо анан эмне дос беле. Дагы кызыгы, каралаганга эч нерсе таппай калганда өткөндө Бишкектеги бакта шакалдар көбөйүп кеткен экен. Ошолорду барып атып тазалап койсо, ошого дагы нааразы болуп, неге шакалдарды атат, мээримсиз, ырайымсыз бийлик деп дагы жазып чыкканын көрдүк. Тобо дейсин. Шакалдар булардын бир тууганындай эле жан күйдүргөнүн көрүп таң каласың. Анан дагы бир нерсе. Азыр Баатырдын ролун ойноп жаткан легендарлуу 6 жылдык КГБшник агабыз 2017 жылы 11 жаштагы окуучу баланы муунтуп, өлтүрүп кое жаздаганы да белгилүү болду. Ошондо дагы жакындары сот болуп иштегенинен пайдаланып, жоопкерчиликтен кутулуп кеткени ачыкталды. Муну өзү дагы тастыктаганын көрдүк. 11 жаштагы жаш баланын башынан сылап, эркелетип эле кой балам, тартиптүү болгун деп улуулук кылып, алдап-сулдап кечирип кое албай, аны муунтуп, о дүйнөгө жөнөтүп бере жаздаган киши бүгүн эми Жогорку Кеңештин депутаты болуп келип алып, болгондо дагы Ыйман Нуру деген партия менен келип алып, бүтүндөй элге акыл үйрөтүп отурганына жол болсун. Дагы жакшы, баланы муунтуп атканда бирөөлөр ажыратып койгон экен. Болбосо кичинекей баланы оңой эле жок кылып коймок беле Кудай билет. Өзүн моралдык, психологиялык жактан көзөмөлдөй албаган адамды КГБга эмес, жөн эле эл арасында көзөмөлсүз калтырууга болбосо керек. Көчөдө ойноп жүргөн балдар үчүн аябай кооптуу абал пайда болуп калары талассыз. Эмнеси болсо дагы ата-энелер эми балдарын бул кишиден алысыраак алып жүрүүгө аракет кылса керек. Анткени баарына бала ширин. Эч ким өз баласын бир депутаттык значок тагынып алган, өзү мурда бирөөнүн баласын муунтуп, жанын алып кое жаздаган кишинин келип муунтуп коюшун каалабайт да. Кудай сактасын. Биринчи колуман кармады да, кома тартып алып мээримен кармады, анан болсо мойнунан кармады. А мен кынтып атканда, эсин жоготуп атканда Амина эже келип колунан тартып алды. Дагы бир маанилүү маселеге токтолсок, ашыкчалык кылбас. Бул эми мамлекеттик кызматкерлерге, айрыкча чоңураак кызматтагыларга байланыштуу. Урматтуу мамлекеттик кызматта отурган адамдар. Туура, силер бүгүн саясий эрки бар, чечкиндүү өлкө жетекчилеринин командасына кирип алып, иштеп жатасыңар. Араңарда кече 2020 жылга чейин Ташиев менен Жапаровду болушунча шыбап, элге жаман көрсөтүүгө болгон күчүн, акчасын, таасирин жумшап, ошол кездеги бийликтин көзүнүн карасы менен тең айланып жүрүп, анан эле октябрь айында бир заматта Жапаров менен Ташиевди жакшы көрүп калып, азыр бул кишилер үчүн керек болсо жанымды берүүгө даярмын деп жүргөндөрүңөр да бар. Тетирисинче 2020 жылдын октябрына чейинки доорлордо Камчыбек Кыдыршаевичти жана Садыр Нуркожоевичти колдоп, ушул кишилердин бийликке келип, элге кызмат кылышына колдон келишинче аракет кылып жүргөндөрүңөр да бар. Муну элдин баары билет. Бүгүн бийлик башчылары силерди командасына кошуп, мамлекетти мүмкүн болушунча тезирээк бутуна тургузуп, элдин көйгөйлөрүн мүмкүн болушунча тезирээк жана сапаттуу чечүүгө аракет кылып жатышат. Демек, сиздерге кайсыл бир деңгээлде ишеним көрсөтүлүп, кызмат аманат катары берилип жатат. Мындай болгон соң ичара интрига кылып, утуруу бириңерди бириңер жамандап кирип чыгып, тигиден көрө мен сизди көбүрөөк жакшы көрөм, мен сизди өмүр бою жакшы көрүп өтөм деп мурдагыларга кылган кошоматтарыңарды колдонуп убара болбостон, алкымыңарды жакшылап тыйып, жеке пиарыңарды бир четке сүрүп коюп, таза жана так иштесеңер деген элдин үнүн дагы угуп койгонуңуздар өзүңүздөр үчүн пайдалуу болсо керек. Генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө эле урматтуу президентибиз менен жарышып, куттуктоолорду чыгарып, жарышып эле элдин көзүнө сулууланып көрүнө бербегиле деп эскерткенин кайрадан эске салып коюу зарылчылыгы дагы пайда болду сыягы. Анан дагы коррупцияга каршы катуу күрөш жарыяланганын дагы унутпастан, билбей калат, булар азыр 10 миң, 15 миң сом, 2 миң, 3 миң доллар алып жаткан паракорлор менен эле алек болуп жүрөт. Же генералдын көңүлү азыр чек ара менен алек, бизди байкабай калат деп. Же биз ишенимге кирип алдык, бизди текшербейт, мага өткөндө жакшы сүйлөдү, мени менен өткөндө учурашты, өткөндө мени кабыл алды, мага күлүп жылмайып карады, мени менен мамилеси жакшы, менин досум деген сыяктуу жалган иллюзияларга алаксыбастан,
Алкымыңарды арам тамактан мүмкүн болушунча тезирээк жана толугу менен тыйсаңыздар, албетте элибиз үчүн дагы, өзүңүздөр үчүн дагы жакшы болмок. Эртең анан очойгон коррупциялык схемалар менен жана башка уурулук фактылары менен кармоолор жана аеосуз камоолор башталганда, альфа барып моюнуңарды кысырата кайрып кармап келип, абакка кирип бир жериңер ооруп калып, СИЗОдон кат жазып, үй бүлөңөрдү кыйнап, элдин боорун оорутушка аракет кылып, бекер эле ашыкча проблема болбосо экен деген гана тилек. Азыр эми мурдагыдай заман жок экенин баарыбыз түшүнүп калгандырбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын соңунда урматтуу элдик генералга жана кыргыз элине ачык жана жашыруун душмандык кылып жаткан ички жана тышкы тараптарга карата Камчыбек Кыдыршаевичтин буга чейин айткан ачык сөзү менен жыйынтыктайбыз. Жараткан Алла Таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Саламатта калыңыздар. Ой, мени кара, көзүңдү бекитпей. Мени кара, мен душманга тике караган адаммын. Октон кайтпаган, оттон кайтпаган, элим жерим үчүн жанымды бергенге даяр адаммын туугандар.